Арбаңыздар, урматтуу катталуучуларым. Мага ар кандай суроолор, түрлүү суроолор келет. Анан көбүн карап жылмайбай коюу мүмкүн эмес. Анан арасынан ушу сөзсүз түрдө эле суроого жооп бериш эмес, бирок ошол суроого таянып дагы башка нерсени талкуулап кетчү нерселер бар да. Мага Алтынай деген карындашым жазып атат. Саламатсызбы, жолдошум, экөөбүздүн жашаганыбызга 3 жыл болду. Анын бир баласы, менин бир балам, экөөбүздүн ортобузда бир баладан бар дейт. Ошондо 3 баласы бар экен. Шүгүр, иштейт, багат, өзү дальнобой ишик. Ишенсеңиз, анын мээримине, жылуу сөзүнө, анын кучагына дегиле ал адамга тойбой келем. Чалбайт, жазбайт, жазган смстерге жооп да бербейт. Жакшы аял болуу үчүн аракет гана кылып жатам. Ажырашкым келип калды мага болгон суук мамилесинен. Акыркы учурларда кол дагы көтөрө баштады. Ал адамды 22-25 күн күтөм, келет, бирок мага жылуу мамилеси жок. Мен аялмын го, тирүү жаммын го. Жөн гана кучактап койсо, бир эле жолу өбүп койсо, мен ыраазымын, бирок бирөөсү дагы жок. Бир сөз менен айтканда, ал адамга удобный аял окшоймун. Сураныч кеңеш бериңизчи дейт. Урматтуу алтын карындашым, эми мен дайыма айтып келем, кол көтөргөн эркек эмес депчи. Эгерде кол көтөрүп атса, кол көтөргөн жагы боюнча айтайынчы, кол көтөрүп атса билбейм, мен дайыма эле кеңеш берем да. Кол көтөргөн эркектен кетиш керек. Кетмектүүсү качыш керек да, негизи. Дыркырап эле качыш керек, себептен кол көтөргөн эркек биринчиден эркек эмес, экинчиден бул мындан ары да кол көтөрбөйт. Шылтоо табыла берет. Жашагандан кийин ыр-чыр сөзтүрдө үйдө болдуй болот. Шылтоо табыла берет. Демек, өзүнүн колуна алы келбесе, колун көзөмөлдөгөнгө алы келбесе, башка нерсеге дагы бул кишинин алы келбейт. Ошондуктан эми билбейм, аны өзүңүздөр чечесиздер да. Бирок айтып атпайсызбы, эми силер мисалы башка жерине карап атсаңыз керек, мен багат, анан ортобузда бала бар деп, ал башка нерсе, анын баарын өзүңүз чечесиз. Бирок мен башка нерсени айтып кетейин деп атам да. Негизи ушуга окшогон каттар абдан көп келет да. Анан баягы жолдошум сүйөм деп айтпайт, жолдошум сезимдерин билгизбейт депчи. Ушул боюнча сүйлөшөйүн деп чечтим. Себептенде мындай, биз болсо, урматтуу катталуучуларым, урматтуу ошо мен өзгөчө аял кишиге кайрылам да, сиздерге. Бизде дегиле бала кезибизден өскөндө айыл жергесинен көбүнчө, азыр шаарда кичине башкача болуп калды, бирок айыл жергесинде жалпысынан эркектерди өстүргөндө кичине башкача өстүрөт. Сен ыйлабашың керек, сен кызтекесиңби, сен ыйласаң эмне кызсыңбы, сен деген эркексиң да, сен деген кыйынсың да, анан деп ошондон улам чыгып келет да. Ошентип эле баланын кулагына куюп атып, анан эркек бала ыйлабаш керек экен, көз жашымды көргөзбөшүм керек экен, мен эркек болушум керек экен, эркек баягы кыйын болот экен, эркек бир мүнөздүү болот экен деп атып, анан ошол бир багытты алып алышат дагы. Анан көбүнчө бизде мисалы тартынышат да, ошо сүйөм деп айткандан тартынышат, жакшы көрөм деп айткандан тартынышат, өзүнүн бир мындай ички сезимдерин билдиргенден тартынышат, уялышат. Ошондуктан мен ойлойм, баягы эки бири-бирин жакшы көргөн жан болсо, анан бирөөсү ошентип өзүнүн оюн, өзүнүн сезимдерин билгизбей жатса, анда акырын-акырындан ошону туура сүйлөп бири-бириңерге айтыш керек деп эле ойлойм да. Айтыш керек. Эми мындай мага ошо айтпайсың сезимиңди, билдирбейсиңби деп, себептен бул башымдан өткөн да, мен башымдан өткөн. Мен билем, мисалы, жылуу сөз жыланды ийинен чыгарат деп коет да, жылуу сөзгө биз баарыбыз муктажбыз. Өзгөчө бул жылуу сөз сенин жакындарыңдан келишин каалайсың да, сенин түгөйүңдөн, сенин сүйгөнүңдөн, сүйгөнүң сени сүйөм деп айтып атса, сүйгөнүң сени жакшы көрөм деп айтып атса, сүйгөнүң сени бир күндө бир жазып коюп атса, кандай керемет нерсе. Ошондуктан мисалы ошол сүйлөшкөн адамдар 2 жаш болобу, багы көп жашап калган улуу муундагы түгөйлөр болобу, кандай болбосун,
баягы эгерде бирөө ошону айтпай жатса, бирөө жазбай жатса, аны билдирип коюп туруш керек экен. Мисалы, мен деле көп учурда ошоки мисалы мен дагы жумуш менен алек болуп кетип, же болбосо тоо ташта жүрөм аралап, анан баягы мен өзүмдү ойлойм да, мен иштер менен алек, мен ошо менен жүрөм деп чынында эле алек болуп, мисалы жазбай калган учурларым болот, баягы чалбай калган учурларым болот. Анан ошондо кадимкидей эле мен деле сүйгөнүм айтат, сен жазган жоксуң го, мен сени сагынып аттым деп эстетип турат да. Анан ошоки эстетип турганын мисалы мен эсиме алып, анан мен дагы мисалы ошо жазганга, айтканга аракет кылып турам да. Анан ошону ал киши да билип, өзү дагы ал киши дагы мисалы көпкө жазбай калса, көпкө айтпай калса, сен да көнүп каласың да, анан сен да сурайсың да, ушундай учурлар болот. Ал тургай мен кийинчерээк мисалы баягы балдарымдын мага атаке жакшы көрөм деп сезимин билдиргенин каалап калат экенсиң да, анан ошону күтүп калат экенсиң. Анан балдар болсо баягы ар кандайлар болот да, кээ бирөө ачык мүнөз болот. Алар шарт айтып ийет, мен жакшы көрөм, мен сизди сүйөм деп айтып ийет. Бирок мисалы балдар бара кайсы бир жана переходный возраст деп коет, өтмөл учурларга келгенде, өтмөл жашка келгенде алар өзүнүн сырын, өзүнүн ошо ойлорун айтпай калышат экен да. Анан ошондо айтпай калганда кадимкидей күтүп каласың. Анан мен эле эмес, мисалы аябай жанагы жанымда мисалы альпинисттер менен жүрөм, алар аябай темирдей адамдар болот. Темирдей адамдар болот, көп нерсеге чыдаган, кыйынчылыкты көтөргөн адамдар болот да. Анан ошол адамдар дагы мен баягы отуруп, биз сырдашып отуруп калабыз да, ошол адамдар дагы ошого мындай кабатыр болушат. Ошо балам мени жакшы көрөм деп айтпайт, таптакыр деп кээде айтып ийишет. Мисалы эмнегедир мен жубайым көптөн бери жакшы көрөм, сүйөм деп айта элек, эмне болуп кетти деп мага кабатырланган учурлар болот. Ошондуктан бул сөздөр баарыбызга керек. Анан эгерде айтпай атса, ошолекин акырын мындай билдирип айтып туруш керек. Себеп дегенде ортодогу жакшы сезим бул эки тараптын тең салымы болуш керек. Бир тараптын эле салымы боло бербейт. Бир адам жана орусча айтканда өзүн ошоки курмандыкка чалып эле жертва боло бербеш керек да. Бир адам эч качан бир адам үчүн курмандык чалбашы керек. Ар бир адам өзүнүн комфорттуу, бактылуу жашаган аймагын оңдогонго, түзөгөнгө аракет кылыш керек. Ошол жерде эгерде ошондой бактылуу, комфорттуу жашоо аймакты түзүш үчүн жолдошуңуз ошого тоскоолдук болуп атса, анда же ошого оңдогонго аракет кылыш керек, же кетиш керек да. Ошондой болуш керек. Мен мисалы көп видеолорумду карап көрсөңүздөр, ал жерде деле ошоге жооп бар. Бирок мен айтайын дегеним, урматтуу азыр айыл кишилерге да кайрылып, бирок эркек кишилерге да кайрылып кетем да. Негизи тартынбай өзүңдүн оюңду айтып, өзүңдүн сезимдериңди айтып турган жакын кишиге бул аябай керек нерсе. Ошону биз эске алып алсак, ошону аракет кылсак, анда жана ошоки тегерек четибиз дагы, айланабыз дагы деги эле дүйнө жана айтат го, мир становится добрее деп коет го. Ошол дүйнө жүзү дагы мындай тегерең да жумшап түшөт да. Өзүңүздөр деле байкап көрсөңүздөр, кишиге күлүп, жылмаюу менен кайрылсаң кандай мындай башкача жооп болот. Ошондой эле баарыбыз бири-бирибизге күлүп, жылмайып, бир жакшы мамиле кылып, өзүбүздүн сезимдерибизди, жакшы сезимдерибизди билдирип турсак, бул мен ойлойм ушул дүйнөнү кичине болсо дагы жакшы кылып турат да. Саламатта болуңуздар.